Ассаламу алейкум, тиктоктогу достор, өтө көп комментарийлер келди да. Марсель судья кой бер дегенде эмнеге кой бербейсиң мындай деп. Өзү правилам боюнча 3 жолу тапташ керек, анан кой берет да. Менин бойлорум полный көрсөңөр, бир жолу таптайт уже бакырат да, мисалы. Бир 4-5 бойду ушундай болду да, бир жолу таптайт, просто буттан же бир жерден кармаганы катуураак тартам да. Ошого мындай бакырып берет да, бир жолу таптайт, все бакырып неметип калат. Хардкордо биринчи боюмда удар катуу жеп калгам. 4 камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Состоянием билбей калгам амантечи. Бирок анда дагы бир жолу таптап туруп эле бакырып жүргөн бойду карасаңар. Анда мен хардкордо заменага чыккам, ал бойду еще даярдыгым жакшы эмес эле. Ошентип чыгып калгам. Ошол себептен мен амалда кичине утулуп кетип атып, биринчи раунд утулгам, экинчи раунд жарымына чейин утулуп барып, состоянием өзүм билбейм. Турсам ошо болевой тартып, судьялар келип ажыратып атты. Ошол себептен менде күнөө жок ал жерде. Силер бойду көрсөңөр түшүнөсүңөр да, мындай. Бир таптайт, уже бакырат. Өзү 3 таптагыча тартыш керек да, анан судья келип ыргытып, анан мынтип калат да. Ошол себептен ал жерде менде күнөө жок, достор. Жаман комментарий жазып, мисалы, туура эмес кылтасың дегендер ошондо туура түшүнгүлө. Правила өзү ушундай. Андыктан всем ассаламу алейкум, Кыргызстан алга. Ассаламу алейкум, достор. Өтө көп сурап атат, эмнеге бойго түшпөй калдым, эмне болду, картта жок экенсиң деп. Мен колум ооруп алгам, достор, колумду сындырып алгам. Ошол себептен бойго түшпөй калдым. Бирок 30-ында Номад турнири болот, достор. Келип спортсмендерди колдоп кетсеңер болот. Казакстанда өтөт, Балбан Чолакта, достор. Андыктан Номад лигасына кирип билеттер сатып алсаңар болот. Аккаунтун калтырып коем, ошол жерге кирип билеттер сатып алсаңар болот, достор. Андыктан бардыңарды күтөбүз 30 ноябрда. Всем ассаламу алейкум. Анварбек, клоун, лишний не переходи, а то тебе тяжело будет, когда встречи. Так что, тебе же уже в последнее время сколько человек вызов кидал. Принимай, если у тебя дух хватит. Сколько? Почти сегодня 5 человек тебя вызов кидал. С ним выходи, я реально руку сломал. Ну, после этого восстановления мы увидимся, так что много не болтай. Достор, мен последнее время бирдекеге таң калам да. Мен травма алып калгам, көрүштү да, анан биреркилер комментарий жазып, анан спортсмендер да. Марсель мен чыгам, давай выходи. Лигалар разопилагать этип атышты, чыгышпайт. Анан травма алгандай, мындай андай, мен 6 айга дем алганымды көрүп атышат. Жөндөн вызов таштамыш болуп бирдеке кылып атышат да. Зачем керек бар дейм ошондой нерсенчи. Анварбек деле Марсель деп 20 секундта путу сынып кетейин деп бакырып зорго. Даже мен тартелегимде таптаган жери бар. Видеону көрсөңөр, кайра тартсам кайра таптады. Өзү 20 секундта калдак жеди. Анан чыгып алып эле Марсель, я инсан границадан ашпаш керек дейм. Хайптынан эви чегип алат да. Слишком эле ашырып Марсель чыгыш керек эле, анан мындай андай деп. Мына бир ашып барса 6 ай деп айтышты врачтар. Бирок бир ашып барса бир 2-3 айдан кийин Анварбек менен клеткадан көрүшөбүз. Клетканын ичинде камалганда эмне кыла алат экенин билбейм да. Эчтеке кыла албайт, ачыгы. Сыртта любой. Хочу сказать, что эта игра не подходит для ментально слабых людей, понимаете? Это игра для очень жестких парней. И если ты хочешь стать чемпионом, ты должен понимать, что тебе придется жертвовать. Всем, что у тебя есть, придется пожертвовать. Если ты не готов идти на эти жертвы, сиди дома. Это мой совет для молодых ребят, которые хотят стать великими чемпионами.